Турушат, азыр эми биздин алдыбызда бир топ маселелер бар. Бул мамлекеттик экзамендер 9 жана 11 класста биз бүгүн атайын чечим кабыл алдык. 9 жана 11 класстагы бүтүрүү экзамендерин өзгөчө шартта өткөргөндө болуп, балдардын коопсуздугу жана ден соолугу үчүн мүмкүн болушунча башка убактылуу жобо кабыл алдык. Ал жобого ылайык ар бир мектепте предметтик комиссиялар түзүлөт. Мамлекеттик комиссиялар жана балдардын буга чейинки көрсөткөн билим деңгээлдери боюнча ийгиликтери, балдардын контролдук иштерин баарын анализге алып туруп, предметтик комиссия, мамлекеттик комиссия ар бир баланын өзүнүн реалдуу баасын коет. Бүтүрүүчүлөр боюнча мектепке балдар келбейт. Эгерде ата-энелерден же балдардан алган балына нараатчылык болсо, анда апелляциялык талаш тартыш комиссиясы карап, ошол боюнча биз 2-июндан 13-июнга чейин бүтүрүү экзамендерин карай турган болдук. Ал эми жогорку окуу жайларда болсо, азыр дистанттык окуу улантылып атат. Жогорку окуу жайларда дагы быйылкы окуу жылын ошол дистанттык деңгээлде сессияларды тапшырып, модулдук рейтинг системанын негизинде жыйынтыктайлы деп азыр толук даярдык жүрүп атат. Атайын рекомендацияларды